Саламатсыздарбы сүйүктүү теле көрүүчүлөр, назарыңыздарда кино баян түрмөгө бүгүнкү баяндап берүүчү тасма 2022-жылы тартылган Аватар суу жолу аталышында эпикалык фильм, боевик, илимий фантастика жанрларын камтыйт. Режиссеру Джеймс Кэмерон, продюсерлери Джеймс Кэмерон жана Джон Ландау. Сценарийин жазгандар Джеймс Кэмерон менен Рик Джаффа жана Аманат Сильвер. Башкы ролдордо Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг, Кейт Уинслет жана башкалар. Тасманын узактыгы 192 мүнөт түзөт. Сердцебиение. Величественно. Биринчи фильмдеги окуялардан бери 10,5 жыл өттү. Джейк Салли Аматикая кланынын лидери. Ал Нитери менен жашайт. Алардын уулдары Нитаям жана Лоак чоңоюшат. Туктирейдин кызы, Киринин асыранды кызы Грейс, ошондой эле туасы адам болгон жүргөмүш Майлз. Ал Пандарада төрөлгөн полковник Майлз Кваричтин уулу. Бирок жашына байланыштуу криостук уйкуда болуп жерге бара албайт. До твоего рождения и после твоей смерти. Это наш дом! Пандораны колонизациялоонун жаңы толкуну башталып, анын жүрүшүндө бир заматта 10 кеме келет. Жерге конгон жылдыздуу кемелер кыймылдатчыктары менен токойдун чоң бөлүгүн өрттөп жиберишет. Анын ордунда жыл бою Джейкте Бриджхед Сити операциялык базасы курулуп жаткан болот. Джейк жана жергиликтүү тургундар шаардын жабдуу линияларына каршы партизандык кампанияны алып барышат. Ошол эле учурда өз аң сезими бар аватарлардын жаңы тобу Нави катары клондолуп, базанын орбитасынан келишет. Алардын арасында полковник Кваричтин аватары да бар. Адамдар рекомбинанттардын инсандын аң сезимин жана эс тутумун сактоо технологиясын өздөштүрүшөт. Кваричтин аватары полковниктин эс тутумуна жана анын Джейк Саллиден өч алуу каалоосуна байланган. Жерден качкандардын агымы күчөйт жана отурукташкандарды Пандорада ишенимдүү база менен камсыз кылуу зарыл болот. Как бьется ее сердце. Она так близко. Сүйүктүү теле көрүүчүлөр, бүгүн сиздерге Аватар 2 же болбосо суу жолу тасмасы жөнүндө баяндап бердим. Кезектеги кызыктуу тасмалардан көрүшкөнчө амандыкта туруңуздар.